жаңы телепрограммалар баланын туура сүйлөөсүнө жардамдашат. Бирене 2 жаштагы баласы экөө радио жана телепрограммаларды угуп отуруп, туура сүйлөгөндү үйрөнгөндүгүн мага айтып берген. Сиз балким бала түшүнбөгөн нерсени угуунун зарылчылыгы жок деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок ага баарын түшүнүштүн кереги жок. Негизгиси ал туура басым, тыным жана сүйлөө менен айтылган сөздөрдү эстеп калуу өнөкөтү жаралсын. Сабатсыз сөздөр жана туура эмес сүйлөө бала чоңойгон чөйрөнүн таасиринен улам болот. Чөйрө биздин эркибизден тышкары аң сезимибизге өчпөс из калтырат. Аны өчүрүүгө мүмкүн эмес. Эгерде чоң кишиде сүйлөөдө бир өзгөчөлүктөр болсо, ал сөзсүз балага өтөт. Өз кезегинде андан баласына өтөт. Ушинтип тилдеги туура эместиктер жана бузуктар муундан муунга өтө берет. Баланын аң сезимине туура сүйлөмдөр бекем отуруп калса, массалык маалымат каражаттарында кеңири кездешкен жаргондордун таасиринен кутулушу мүмкүн. Эгерде колдоно турган болсо да, өзүнүн тилине зыяны тийбейт. Наристе куракта мүнөздү тарбиялоо. Музыкалык шайкештик кенже куракта баарынан мыкты өздөштүрүлөт. Чогуу ырдоого кызыгып кеткен үй бүлө же достордун тобу өздөрүнүн бош убактыларын ушундай уюштураарын фильмдерден байма-бай көрсөтүп калышат. Билими жок карапайым айылдык тургундар канааттануу менен чогуу ырдашат. Алардын үндөрү укмуштуудай кубулжуйт жана уккулуктуу. Мындай аткаруудагы ырларды укканда бала аны бөлөк-бөлөк ноталар аркылуу эмес, толук аткарылышы боюнча үйрөнөт. Аларды салыштыруу аркылуу үндөрдүн ортосундагы айырмачылыктарды үйрөнөт. Бала белгилүү түзүмгө баш ийген нерселерди жеңил түшүнөт. Үндөрдүн айкалышуусун, үндөрдүн ортосундагы өз ара байланышты жана ар бир үндүн жекече өзгөчөлүктөрүн сезүүсүнө жардам берет. Чоң кишилерде кынтыксыз угумду тарбиялоого болбойт. Бирок кичинекей балдарга туура музыкалык билим берилсе, бул болушу мүмкүн. Скрипкада ойногонду үйрөнүү кунт коюу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. 1970-жылы Осакадагы жарманкеде Бириккен Улуттар уюмунун күнүнүн урматына кичинекей скрипкачылардын концерти болду. Концерт саат 11-де башталды. Бирок саат 8-ден баштап эле балдардын көпчүлүгү аянтка келип алышыптыр. Суукка карабастан алар репетиция кылышып, скрипкаларын күүгө келтирип жатышты. Мен балдардын максаттуулугун көрүп таң калдым. Албетте, бала жандуу, баардык нерсеге кызыккан бала бойдон калууга тийиш. Бирок жандуулук менен бир жерде отура албагандык бир эле нерсе эмес. Экинчи сапат чоң кишилер үчүн жагымсыз сапат болуп саналат. Бир нерсеге узак убакыт бою кунткай албаган адам көп убактысын жана күч кубатын ар бир маселеде бошко кетирет. Бир нерсеге жогорку деңгээлде кунткай алган адам абдан чоң артыкчылыкка ээ. Адатта музыка мектебинин окуучуларын тартиптүү жана жакшы тарбиялоо дешет. Сиз бул балдардын ата-энелери аларды катуу кармашат, ошондуктан улам алар кичинекей кезден баштап түнт жана олуттуу болушат деп ойлошуңуз мүмкүн. Таптакыр андай эмес. Алар сабакта ата-энелери отургандыгы үчүн эле тынч отурушпайт. Өздөрүн мажбурлабастан эле жогорку деңгээлде кунткай алышат. Мындай балдар окууга да жакшы үлгүрүшөт. Алар бир эле убакта башка балдарга караганда көп жумуш кылышат. Натыйжада алардын бош убактылары көп. Доктор Судзукинин скрипка классына барган балдардын ата-энелеринин баардыгы экзаменге даярданууда такыр кыйналбагандыгын, балдар менен короодо ойноп, көп убакыт өткөргөнүнө карабастан чыңалуусуз жакшы окугандыгын айтышат. Бул жагдай жаңы интеллектуал баланын тибин ортого чыгарды. Шайыр, акылдуу жана коомчулук тарабынан кабылданган өңү куп
окуу, арык, көз айнекчен балага таптакыр окшошпойт. Конфуцийдин музыка менен шайкештикте деген белгилүү сөзү бар. Музыка жан дүйнөнү жибитип, мүнөздү жакшыртат деген түшүнүктү берүүдө. Музыка сабактар өз кезегинде кунт коюу жөндөмдөрүн тарбиялай турган үзгүлтүксүз машыгууларды талап кылат. Ошентип музыка мүнөздү туура калыптандырууда да өбөлгө түзөт. Скрипкада ойноо лидерлик сапаттарды өнүктүрөт. Башка адамдарды башкара билүү жөндөмдүүлүгү чоң кишилерде гана мүнөздүү нерсе деп эсептелинет. Андыктан бул сапат кечирээк тарбияланат. Чындыгында лидерлик сапаттар көптөр ойлогондон алдаганча эрте куракта өнүгө баштайт. Кайсы балдардын тобунда болбосун, кимдир бирөө лидердин ролун аткарары байкалган. Доктор Ямашита өзүнүн «Балдар психологиясы» деген китебинде потенциалдык лидер анын айланасында толтура балдар болгонуна карабастан, дайыма өзүнүн ойлоруна жана кыймыл аракеттерине ыкластуу бойдон кала берерин жазган. Оюнда же башка иштерде ал жаңы нерсени түзгөнгө жана өзүнүн идеяларын ишке ашырганга аракет кылат. Бул сапаттар скрипканы үйрөтүүдө да тарбияланат. Ошондуктан доктор Сузукинин окуучулары шайыр, лидерликке ыктаган кубаттуу балдар экендиги таң калыштуу эмес. Бул балдар убагы келгенде коомдо лидерлерден болушат. Коомдо мындай адамдарга дайыма муктаждык бар. Сузукинин көптөгөн окуучулары дүйнөгө аты чыккан белгилүү оркестрлерде жетектөөчү кызматтарды аркалашат. Кенже куракта музыкалык билим алуу баланын сырткы келбетине да чагылат. Адамдын сырткы келбети негизинен тукумунан көз каранды дешет. Ошентсе да анын жашоосунун жагдайына жараша сырткы келбети өзгөргөндүгүн көп эле жолу көрсөңүз керек. Албетте, көздүн же мурундун формасын пластикалык операциянын жардамы менен гана кардиналдуу өзгөртүүгө болот. Бирок сырткы келбет жана жүрүм-турум, манералар жашоонун жагдайларына жараша жакшы эле билинээрлик өзгөрөт. Бул өзгөрүүлөрдү балдардан да даана байкоого болот. Мисалы, музыка уккан же музыка сабагына барган балдардын сырткы көрүнүшү анын таасиринен улам сөзсүз өзгөрөт. Биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүү ассоциациясында балдардын тобу менен эксперимент жүргүздүк. Алгач энелер аларды чогулткан мезгилде бири-биринен эч айырмаланышкан эмес. Андан кийин алардын ичинен айрым балдарды ой келди тандап алышып, аларга Моцарттын кичинекей түнкү серенадасын угузуп турушкан. 4 айдан кийин алардын башкалардан абдан эле айырмаланышкандыгы байкалган. Алар жандуу болушуп, көздөрү жанып турган. Белгилүү жапониялык музыка сынчысы Маруо мага жазган катында үндөр адамга зор таасирин тийгизет. Ынтаалуу ата-энелер экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кандай өзгөргөндүгүн сезишкен чыгар. Бул 3 себептен улам ушундай болду. Биринчи, энелердин маданий деңгээли өстү. Экинчи, тамактануу жакшырды. Үчүнчү, үндөрдүн балдарга тийгизген таасири артты. Маруо музыка балдардын бет түзүлүшүн өзгөртөрүнө ишенет. Ал бул кызыктуу феноменди бир канча жолу байкаган. Ал музыка адамды сулуугларына ишенгендиктен адамды музыкага чөмүлтүү методун колдонот. Ал 1 айлык баланын сөздөрдө эле угуусу жетишсиз болуп калат. Ал албетте радиодон, телевизордон, магнитофондук жазуулардан музыканы да угат деп эсептейт. Ырларды жаттоо эс тутумду машыктырат. Кар эрийт бактын бутагында, көгүчкөн сайраган жерде, карачы, кичинекей мый акырын басып жүрөт түшкөн күзгү жалбырактардын үстүндө. Эмгектеп күлөт бала,
ал 2 жашка толду бүгүн таңда. Бул салттуу жапон ыры хайку. Орто кылымдардын акырында жашаган Исса Кобаяненин калемине таандык. Биздин таланттарды тарбиялоо боюнча эксперименттик мектебибизде мындай хайкуларды эс тутумду машыктыруу үчүн жатташат. Хайку мындай максат үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени алар кыска, ыргактуу, жеңил эсте калат. Андан тышкары алар балдар поэзиясына коюлган талаптарга да жооп берет. Эсте кала турган ырлар балада асыл сапаттарды тарбиялап, алар жагымдуу, көркөм жана аларды өмүр бою эстеп жүргөнгө татыктуу болушу зарыл. Ошол эле мезгилде алар балага жагышы максатка ылайык. Алгач балдар Иссанын ырларынан күндө бирден окушат. Аларга ырдын мазмуну жөнүндө айтып беришет. Кийинки күнү алар аны жатташып, жаңысын окуп үйрөнүү тапшырмасын алышат. Ошентип бала өзүнүн эс тутумун машыктырат. Ошол эле мезгилде канааттанууну да алат. Алгач бала ырды жаттоо үчүн 10 жолу угушу керек болсо, кийинки жолкусунда 3-4 жолу угуу жетиштүү болот. Андан кийин бир жолкусу жетиштүү. Бир жылда бала Иссанын 170 ырын жаттай тургандыгын айтышты. Кайталоо окуунун негизи. Бул аксиома. Эгер бала бир сапты унутуп калса, ырды башынан аягына чейин кайталап чыксын. Ушундай шарт менен өзүнүн эс тутумун машыктыргандар жомокту 3 же 4 жолу окугандан кийин эстерине сактап калышат. Кээ бир окурмандар эс тутумду мындай машыктырууга күмөн саноо менен карашы мүмкүн. Мен дагы башында Иссанын ырлары балдарга болбойт деп ойлогом. Бирок мындай сабактардын максаты ырды жаттоо менен эле чектелбейт. Андан тышкары баланын эстетикалык сезимдерин, акылын, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү болуп саналат. Баланын мээси 100дөн 200гө чейинки кыска ырларды жаттап калууга жөндөмдүү. Бирок мээни колдонбосок, аны дат басат. Аны канчалык көп колдонсоңуз, ал ошончолук жакшы кызмат кылат жана өнүгөт. Бала кайталоодон канааттануу алган мезгилде анын жаттоо жөндөмдүүлүгүн машыктыруу керек. Кичинекей балдарды өзүңүздөгү эң жакшы нерселер менен курчаңыз. Илгери эски буюмдар саткан адам өзүнүн болочоктогу шакиртин алгачкы 6 ай ичинде искусствонун эң баалуу жана чыныгы үлгүлөрү менен курчаган. Ал аларды көзүнө сиңирген. Чыныгы антиквариатты жасалмасынан дайыма айырмалай алсын деген максатта мына ушундай кылган. Окутуунун бир ыкмасы балдарды тарбиялоодо жакшы колдонулат. Таза кагаздай болгон мээсинде чыныгы искусствонун үлгүлөрү сакталып калса, ал анын эсинде өмүр бою калат. Ал чоңойгон мезгилде мээси жасалма нерселерди кабылдабайт жана ата-энеси анын табитине таасир эте албайт. Эгерде анын мээсинде жасалмалар сакталып калса, чыныгы искусствого сезимдал боло албайт. Албетте, нагыз нерселерди жасалмалардан ажыратуу дайым эле оңойго турбайт. Ата-энелер өз баласынын эстетикалык муктаждыктарын канааттандырууда өздөрүнүн табиттерине ишениши жана бардык мезгилдерде бааланган искусствонун мыкты үлгүлөрүн жетекчиликке алышы зарыл. Балага сүрөттүн татаал тилин түшүнбөйт деп жөнөкөй сүрөттөр гана тартылган китептерди берүү менен чектелбөө керек. Эгерде ата-эне Матиссаны жана Пикассону бааласа, алардын картинасын сөзсүз баласына көрсөтсө болот. Эгерде ата-эне Бетховендин жана Моцарттын музыкаларынан канааттанууну алса, баласы да алардын музыкасын мүмкүн болушунча көбүрөөк уксун. Качан гана мээде анын искусствонун стереотиби калыптанса, кийин искусство чыгармаларын баалоодо негиз катары кызмат кылат. Азыркы учурда бүткүл дүйнөдөгү энелер балдарын поп музыкадан башка эч нерсе кызыкпайт деп дилдешет.
Бирок кичинекей кезден бери мындан башка музыканы укпаган балдардан эмнени күтүүгө болот? Ал музыкалардын мээсине бекем орноп калган. Албетте, андан да татаал музыка укканга алардын да эреметтери жетпейт. Баланын аң сезиминде белгилүү мөөрлөр калыптанып калгандан кийин балдарды башка нерсеге үйрөтүү кеч болуп калат. Эстетикалык табитти калыптандыра турган искусствонун эки түрү болгон музыканын жана сүрөттүн таасир этүүчү күчү кенже курактагы тарбияга байланышкан. Эгерде бекем пайдуу алып түптөлө турган болсо, бул баланын кийинки жашоосун жеңилдетет. Ата-эненин жардамы өз убагында болуш керек. Бала улуу туурагыч. Мен 3 жашымда кошунабыздын кекештенгенин туураганды жакшы көрчүмүн. Апам мени токтоткун, кекештени жугуштуу деп урушчу. Кенже курактагы балдар тууралуу көптөгөн китептердин автору Джонс иттен корккон балдарды өз иттери менен ойногон балдарга алып барууну сунуштайт. Ал балдарды туурап жатып, өз коркуусунан кутулат. Мен бир энеден анын баласы алдына келген кандай гана тамактуу болбосун табит менен жеген курдаш балдар менен чогуу отургуза баштаганга чейин өтө эле тандап жегенин уктум. Кээде табити жок балдар тамакты мыкты табит менен жеген үйлөргө барып келгенден кийин жакшы тамактана башташат. Эми анын жасаган тамагы балага жакпай жатат деп ойлошу мүмкүн. Чындыгында балдар башка балдарды туурап жаткан болушу мүмкүн. Балдар башкаларды 1-жылдан баштап эле туурай башташат. Ал эми 2, 3 жылдары өзүнүн курдаштарын гана эмес, жашы улуу балдарды да аң сезимдүү туураганга өтүшөт. Балдар чоң кишилердин күзгүсү деп бекеринен айтышпайт. Андыктан балдар менен болгон мезгилде өзүңөрдүн жүрүм турумуңарга, өзгөчө балдар туурамчылыгыракта болгон мезгилде көңүл бургула. 3 жаштагы балдар бардык жесттерди, башкалардын сүйлөө манерасын, басканын жана башкаларын туурашат. Алардын тууроого ык коюусу баланын эмоционалдык абалына да таасир этет. Бала ачуулуу бала менен ойносо, ачуулуу болуп калышы мүмкүн. Же анын досу самолеттон корксо, ал да корко башташы мүмкүн. Туурап жатып бала жөн эле маймылга окшошпойт. Бул чыныгы чыгармачылыктын үлгүсү болуп саналат. Аны тилдебеңиз. Жана буга өтө эле маани бере бербеңиз. Жаңыдан гана ачылып келе жаткан чыгармачылык инсандык данын тебелеп албаңыз. Бул сиздин максаттарыңызга туура келбейт. Бир иштеги ийгиликтер башка иштерде ишеним жаратат. Биз бир нече жолу белгилегендей, скрипка сабактары же чет тил дарстары баланы гений кылып өстүрүү үчүн эмес, негизинен анын жалпы интеллектуалдык өнүгүүсүн камсыздоо үчүн керек. Бала үчүн бир эле нерсеге тартылып калбастан, өзгүчө мүмкүн болушунча көп нерсени камтыган ар кыл сабактарда сынап көрүшү пайдалуу. Экинчи жагынан алганда, эгерде ал бир тармакта ийгиликке жетишсе, алага ишеним тартуулап, башка сабактарда да ийгиликтүү болушуна түрткү берет. Мындай мисалдар өтө эле көп. Доктор Сузукинин классында 3 жаштагы уялчаак бала бар эле. Ал башка балдарга салыштырмалуу начар сүйлөөчү. Алар ага күлүшүп, оюнга кошушчу эмес. Андан скрипкада ойноп кой деп суранганда ал ыйлап, скрипкага жолобой да койгон. Ал чыдамкай доктор Сузукинин сабагына 2 ай баргандан кийин ойной баштаган. Ал эми 6 айдан кийин ал пиццикатону баарынан мыкты ойноп калган. Бул анын өз күчүнө ишенүүсүнө түрткү болгон. Ата-энесин таң калтырганы, ал өз демилгеси менен машыга баштаган. Андан тышкары ал башка иштерде жигердүү катышып, адамдар менен мамилечил боло баштаган. Ал өзүн дирижер катары көп элестетип, кошуналардын балдарынын арасында лидер боло баштаган. Анын кеп сөзү абдан оңолгон.
мындай өзгөрүүлөр чоң адамдарда да болот. Бирок психологиялык тынчсыздануулар анчалык терең эмес болгон кичинекей балдарда мындай өзгөрүүлөр жеңил желп өтөт. Чыгармачылык жана көндүмдөр. Балаңызга карандашты мүмкүн болушунча эртерээк бериңиз. 8 айлык болгондо бала карандашты колуна кармай алат. Баланын кармоо жөндөмдүүлүгүнүн башкалардан жакшы өнүккөндүгү саламаттыгынын жайында экендигинен кабар берет. Ушул куракта бала китептерди тытып, оюнчуктарды бөлүктөргө ажыратып, энесинин айласын кетире баштайт. Башка сөз менен айтканда, бала өзүн көрсөтүүчү баскычына кирет. Баланын аракеттерин туура багыттоо маанилүү. Анткени баланын болочоктогу чыгармачылыкка жөндөмдүүлүгү ушул учурдан көз каранды. Ага түстүү карандаштарды бериңиз. Албетте, жердин баарын боёп, чийгилей баштайт. Эгер ага таза кагаз берсеңиз, бир канча кыйшык сызыктарды сызып, кагазды тытып ташташы ыктымал. Сиз үчүн бул балдардын тартайган жазуулары болушу мүмкүн. Ал үчүн бул өзүн көрсөтүү болуп саналат. Бирок көптөгөн ата-энелер балдардын мындай өзүн көрсөтүүгө умтулууларын байкабай басып коюшат. Алар балага өздөрүнүн көз карашын таңуулашат. Карандашты мындай карма. Алмалар кызыл болуш керек. Айлананы момундай тарт. Китепти тытпа, кагазды полго ыргытпа, столго жазба. Кичинекей балага мынча тыюулар көп эмеспи? Кээде кичинекей баласы бар үй өзүнүн тазалыгы жана ирээттүүлүгү менен таң калтырат. Адатта үйдү да ушунчалык таза кармап, баланда багып үлгүрүп жаткандыгы үчүн мактоо айтышат. Чындыгында балага эртеден кечке чейин караган учурда үйдү таза кармоого күч да убакыт да жетпейт. Эне үчүн анын үй чарбасын жүргүзүүдөгү акниеттүүлүгү өз баласынын чыгармачылыгынын өнүктүрүүгө тоскоолдук кылып жаткандыгын билүү күтүлбөгөн жагдай болушу мүмкүн. Баланын колу менен жасаган нерсенин баардыгы сүрөт тартуу, оюнчуктарды ары бери ыргытуу, кагазды тытуу анын интеллектисин жана чыгармачылык дараметин өнүктүрөт. Балага карандашты канчалык эрте берсеңиз, жыйынтыктар ошончолук жакшы болот. Бирок ошол эле мезгилде аны тез токтото берсеңиз, баары бир анын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүшүнө тоскоолдук кылган болосуз. Сүрөт тартуу үчүн стандарттуу барак, стандарттуу адам. Сүрөтчү жасалгалоочу Хироше Минабе азыркы 3 жашка чейинки балдарды тарбиялоого нааразы. Менин оюмча, анын кээ бир идеялары көңүл бурууга арзыйт. Мисалы, сүрөтчү сүрөт тартуудан мурун кандай форматта болоорун чечип алат. Ал эми балага болсо стандарттуу барак берилип, аны тандоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коюудабыз. Ушундай эле абал башка жагдайларда да кезигет. Мисалы, балага атайын балдар ырлары жана жомоктор гана ылайыктуу деп кабылданган. Чоң кишилердин мындай чектелген ойлору өз кезегинде балдардын кыял чабытын да чектейт. Балдарга стандарттуу гана кагаз барактарын берген учурда алар ички сезиминде баардык сүрөттөй бирдей өлчөмдүү болушу керек деген ойду өздөштүрөт. Бул ата-энелердин жана тарбиячылардын каалаганы болуп саналат. Бала карандашты колуна алган мезгилде абдан чоң дүйнөнү көрөт. Ата-энелери элестеткенден алда канча чоң. Таза кагазга из калтыра аларын байкайт. Бул чоң дүйнө стандарттуу кагаздын барагынан алда канча чоң. Мен балага үстүндө эмгектеп жүрүп тарта турган килтейген кагаз берер элем. Стандарттуу кагаз чыгармачылыктан жана жеткиликтүү жашоого туруктуулуктан кургалган стандарттуу кишинин калыптанышына түрткү болот.
Оюнчуктардын ашыкча болушу баланын көңүлүн чачыранды кылат. Менин оюмча, Жапонияда балдарга өтө эле көп оюнчуктарды белекке беришет. Дүкөндөрдө бала өзүнө жагып калган оюнчукту сатып бер деп долуланганда, ата-энеси чыдай албай сатып берген учурларды көп эле көрүп жүрөм. Бирок көптөгөн мектепке чейинки тарбия боюнча адистер баланын каалаган нерселеринин баарын сатып берүүдөн баш тартуу балага болгон мейирмандыктын жеткиликсиздигин көрсөтпөйт. Тескерисинче, антүү баланын кызыкчылыгын эске алуу деп айтышат. Көптөгөн психологдордун ою боюнча, балдардын айланасында ашыкча оюнчуктар болгон мезгилде бул жагдай аны басмырлап, бирөөсүнө кунт коюшуна тоскоолдук кыларын айтышат. Бала бир оюнчук менен эң жакшы ойнойт. Аны менен ар кыл оюндун түрлөрүн ойлоп табат. Анын кыялында жыгаштын сыныгы же чайнектин сынган капкагы жомок үйүнө же укмуштуу көлгө айланып, дүкөндөн алынган кымбат оюнчукка караганда кызыктуураак болушу мүмкүн. Демек, сиз баланын стандарттуу эмес ойлонуусун, тапкычтыгын өнүктүргүңүз келсе, ал сураганын баарын эле сатып бербеңиз. Муну менен сиз түп-түз карама каршы натыйжага жетишесиз. Балага коркунучтуу болушу мүмкүн болгон нерселердин баардыгын андан алыс кое бербеңиз. Өтө камкор энелер балага зыян келтире турган нерселердин баардыгын андан алыс койгонго аракет кылышат. Бала жаңыдан гана эмгектеп же баса баштаган мезгилде адатта туруксуз болот. Кумараны оодарып таштаган болот. Электр чубаргыларын кармай калат. Бетондолгон полдон сыйгаланып кетет. Албетте, энелер баланы баардык коркунучтардан алыс кармаганга аракет кылышат. Мизи жок жана ал ордунан жылдыра албаган гана буюмдарды калтырып, калган нерселерди алып ташташат. Натыйжада алар өз балдарынын айланасында боштукту пайда кылышат. Мен буга чейин баланын тактилдик сезимдеринин маанилүү экендигин айткам. Монтессори айым балдарга максаттуу түрдө катуу жана жумшак, орой жана жагымдуу, мокок жана курч, оор жана жеңил буюмдарды берүү керек деп сунуштайт. Баланы курчап турган чөйрөнүн баардыгы кызыктырат. Ал буюмдарды кармалап көрөт, кээде оодарат, бөлүп тытат. Бул анын кызыгуусу жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгү өсүп жаткандыгын белгилейт. Баланын тартип тууралуу өз түшүнүгү бар. Бала үчүн үйдө идеалдуу тартиптин шартында жашоо зыяндыгын айтуу менен үйдө башаламандык болсун деген жокмун. Мен буга чейин бир канча жолу айткандай, анын мээсинде стереотиптер калыптанат. Бул нерселер түстөргө, формаларга, турган жерине карата сезимталдыгын арттырат. Анын образдарды таанып билүү жөндөмдүүлүгү дайыма кайталоонун негизинде калыптангандыктан, эгер ал бир эле буюмду дайыма бир жерден көрүп жүрсө, бул ага позитивдүү таасир этет. Башка көндүмдөрдүн өнүгүшүн жандантат. Бала жашоосундагы өзгөчөлүктөргө абдан сезимтал келет. Кээде бала эч себепсиз эле ыйлай баштайт. Тамакка табити жоголот, температурасы жогорулайт. Бул симптомдор чоң кишилер байкабаган жагдайлардын өзгөрүшүнө карата реакция болушу мүмкүн. Башка сөз менен айтканда, баардык өзгөрүүлөр баланын тартип жөнүндөгү түшүнүгүн бузат. Эгерде бул өзгөрүүлөр жагымсыз болсо, ал ага карата реакция кылат. Биз балдардын чоң кишилерге караганда айрым өзгөрүүлөргө карата сезимтал экендигин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карашыбыз керек. Балдар буюмдарды өз-өзүнчө эмес, бири-бири менен байланышта кабылдайт. Бул өз кезегинде алардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Андыктан биз чоң кишилер кескин өзгөрүүлөрдөн качышыбыз керек. Алар
баланын дүйнөдөгү тартип жана туруктуулук жөнүндөгү түшүнүктөрүн бузуп коюшу мүмкүн. Балага байкоочулук кызмат бериңиз. Коляскада жаткан баланы көргөндө ал жылаңачышып же чиркейлерден коруй турган сеткадан башка эч нерсени көрбөй жатат деген ой дайыма башыма келе берчү. Кээде чоң кишинин жүзү пайда болот да тез эле жок болот. Бул жакшы эмес. Бала бир нерселерди карап, байкап турушу керек. Бүт дүйнөдө керебеттин үстүнө шалдыра килип коюшат. Менин оюмча бул жетиштүү эмес. Монтессори айым менин коркууларыма кошулат. Анын ою боюнча балдар булгуракта сезген нерселердин баардыгын өзүнө сиңирип алат. Эгерде бала дайыма өзүнүн керебетинде же коляскасында чалкасынан эле жата берсе, анын мындай муктаждыктары канааттандырылбай калат. Чоң кишилер балага эңкейишкени менен бул жагдай алардын көзүн дүүлүктүрөт. Анткени ал башын бура албастан көрүнбөй калган нерсени ээрчигенге аракет кылат. Мен улам эңкейгенде же оюнчук менен толтургандын ордуна жантайынан жаткызууну сунуштайм. Бул жагдайда ал үчүн баарын көрүп туруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Натыйжада ал колясканын сыртында эмне болуп жатканын көрө алат. Оюнчуктар колго жагымдуу болууга тийиш. Сүрөтчү Хироше Манабе өзүнүн кайталангыс сүрөттөрү менен белгилүү. Анын өз балдары аркылуу тажрыйбадан өткөргөн тарбиялоо теориясы бар. Балдарыма эч качан даяр оюнчуктарды сатып албайм. Мен аларга бөлүктөрдүн топтомун берем, өздөрү оюнчук чогултуп алышат. Эгерде алар чогулта алышпаса, ыйлай башташат. Эч ким аларга жардам бербей тургандыгын билишет. Эгерде аларга оюнчук керек болсо, өздөрү чогултуп алыш керек. Ошондуктан алар баардык күчү менен аракет кылышат. Бул мыкты тарбиялык ыкма. Ал өз ичине жетишкендик кубанычын камтыйт. Даяр оюнчуктар менен ойногон балдар мындай кубанычка бата алышпайт. Чогулта турган оюнчуктар балдардын жаш курагына туура келиши өтө маанилүү. Андай болбосо ал бала үчүн кыйноонун булагы болуп калышы мүмкүн. Балдар дүкөнүнө барган мезгилде ар түркүн түстөгү оригиналдуу оюнчуктарды көргөндө чоң кишилердин да көзү жалдырайт. Биз балдарда бул сатып алууларга кубанышат деп тыйындарга чейин коротобуз. Адатта балдар жаңы оюнчуктар менен бир нече мүнөт ойношот да ыргытып салышат. Ар бир ата-энеде ушундай тажрыйба болгон. Даяр оюнчуктар балдарга кээ бир учурларда гана жагат. Анткени алар курчап турган чөйрөгө көп деле байланыштуу эмес. Аларга оюнчуктардын кооз жана кызыктуу эле болушу жетиштүү эмес. Ал курула турган темир жолду чогултуп, кайра курап, поездин жылганын байкоо жүргүзүп, көбүрөөк ойношу мүмкүн. Монтессоринин идеясы боюнча тиричиликтеги реалдуу нерселерге окшогон оюнчуктардын сериясы иштелип чыккан. Аларды кармаганга, ыргытканга, бири-биринин ичине салганга, чечкенге жана топчулаганга, ачканга жана жапканга да болот. Бул көндүмдөрдүн баардыгы балага жашоодо керек болот. Чоң кишилерде тигилже бул оюнчуктун баалуулугу тууралуу, анын бала кезде алган таасиринен улам бурмаланган көз караш болушу мүмкүн. Бала аны курчап турган оюнчуктарды кызыгуу менен таанып үйрөнөт. Өзгөчө ага жетишкендик кубанычын тартуулаган, анын чыгармачылыкка болгон муктаждыгын канааттандырган нерселерге өзгөчө маани берет. Китептер окуу үчүн гана эмес, ал эми кубиктер курулуш үчүн гана эмес.
Өзүбүздүн чектелген кыялдарыбыз менен биз, чоң кишилер, китепти окуу үчүн, ал эми кубиктерди куруу үчүн гана колдонобуз деп ойлойбуз. Китепчелер жана кубиктер адатта баланын эң алгачкы оюнчуктары болуп саналат. Чоң кишилер алар менен кантип ойноо керектиги тууралуу өз көз караштарын таңуулашат. Эгерде бала эмне менен кандай ойноп жаткандыгына карабастан өзү билгендей ойноп жатса, демек максат орундалган болот. Аны тууралоо, анын чыгармачылыгына, өнүгүүсүнө жолтоо болуу же анын оюнга болгон кызыгуусун жок кылуу дегендик. Ал китепти туннел катары колдонушу мүмкүн, же ага сүрөт тартып, айырып да коюшу мүмкүн. Ага китепти берип, окууну гана талап кылгандан көрө, таптакыр бербей койгон эле оң. Анда окууга болгон кызыгуу пайда болгон кезде, китепти окуу баарынан кызыктуу экендигин өзү түшүнөт. Бала үчүн бир гана багытта колдонсо боло турган даяр оюнчуктар менен ойноо кызыксыз. Канчалык кымбат баадагы оюнчуктар болбосун, бала өзүнүн бай ой чабытына карата колу менен ылайыкташтыруу мүмкүнчүлүгү болбосо, ал бала үчүн эч кандай баалуулукка ээ эмес. Ар бир ата-эне ушундан өткөн. Адатта биринчи балага абдан көп оюнчук сатылып алынат. Ал эми экинчи балага аз оюнчук сатылып алынат. Ата-энелер алардын ашыкчасы зарыл эмес экендигин түшүнүп калышат. Эң жакшысы бир канча, бирок пайдалуу оюнчуктардын болгону оң. Бала үчүн ойной турган материалдар ал көргөн жана кармай алган нерселер. Ага оюнчук сатып алууга көп муктаждык жок. Андан тышкары андан кандай ойнолушу керек болсо, ошондой ойногун деп талап кылбаңыз. Жабыштыруу, кагаздан оюуларды кесүү, кагаздан фигураларды жасоо баланын чыгармачылык дареметин өнүктүрөт. Айланаңызга караңызчы. Кырымдар бою колдонулуп келген, сизди таң калтыра турган канчалаган жөнөкөй оюнчуктар бар. Бул ылай, кесүү үчүн кагаз, фигураларды жасоо үчүн түстүү кагаздар. Бул материалдарга тиешелүү бир жалпы өзгөчөлүк бар. Алардын аныкталган формасы же колдонуш багыты жок. Башка сөз менен айтканда, аларга каалагандай форма берсе болот. Дал ошондуктан интеллекти өтө тез темп менен өсүп жаткан кенже курактагы балдар үчүн идеалдуу оюнчук болуп саналат. Ал бул материалдар менен каалаган нерселерин жасай алат. Мисалы, биз 1 жашка чыга элек балага ылай жана кагаз бердик дейли. Бала аларды эч максатсыз эле бир нерселер жасайм дебестен кармалай баштайт. Ал анын эмне экендигин талдайт. Бирок аларды кармалап жатып, алардын формаларын өзгөртөт. Өзү ал өзгөрүүлөргө таң калуу менен байкоо салат. Мунун өзү ал үчүн чоң тажрыйба болуп саналат. Бул курактагы бала ылайды жана кагазды улам-улам бүктөп, кармалап жатып, бул процесстин өзүнөн канааттанууну алат. Көмүскө сезиминде аракет менен жыйынтыктын ортосундагы, себеп натыйжанын ортосундагы айырманы түшүнө баштайт. Акырындык менен ал ылайга форма берип, кагаздан кеме жасаганга аракет кыла баштайт. Баланын өнүгүү мезгилине карата бул оюнчуктарды жөнөкөй жана татаал нерселерге айландыруу өтө эле жеңил. Кенже куракта жабыштырып баштаган бала ар кандай көндүмдөрдү өздөштүрүүдө өзүнүн курдаштарынан алда канча алдыга кетет. Мындай ийгилик анын эрте куракта жабыштыруу менен алектенгендигинде эмес, жабыштыруу анын интеллектуалдык жана чыгармачылык дараметин ойготкондугунда. Колдун эптүүлүгү жана өзүн жеткире алуу жабыштыруудан улам пайда болгон сапаттардын айрымдары гана. Ролдорду ойноо балдардын чыгармачылык дареметин өнүктүрөт.
Музыка же чет тил сыяктуу сабактардын башкы максаты биз буга чейин бир нече жолу баса белгилеп кеткендей, балдарды бир нерсеге окутуп коюу эмес, анын чексиз потенциалын өнүктүрүү. Ролдук оюндар ушул эле максатта кызмат кылат. Улуу адамдардын балалыгындагы айрым аспекттер деген китептин автору төмөндөгүдөй жыйынтыкка келишкен. Ар бир бала социалдык абалына же расасына карабастан өзүндөгү бардык мыкты нерселерди өнүктүрүү үчүн шыктуулугунун деңгээлинен көз каранды болбостон өздөрүнө камкордук менен мамиле кылууга, шыктандырууга жана жардамга муктаж. Биз чоң кишилер аларга ушул түшүнүктү камсыздап жардам беришибиз керек. Бул убакытты жана чыдамдуулукту талап кылат. Балдар жазуучусу Горо Маки балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүүдө театр жана ролдорду аткаруу эң мыкты ыкма болуп саналат деп эсептейт. Бирок ал өкүнүү менен театралдык көрсөтүүлөр балдарга шыр эле оң таасир эте бербегендиктен тез жыйынтык алгысы келген ата-энелердин үмүттөрү акталбашы мүмкүн деген. Мен театрга ойноого же пьесага кызыккан балдарга жүргүзүлгөн байкоолордун жыйынтыктары менен тааныштым. Башталгыч класстын 1-2 класстарында алар орто же ортодон төмөн деңгээлде окушкан. Андан кийин башка балдарды артка калтырып, алдыга озуп кетишкен. Мен балдарга пьесаларда ролдорду аткарууну же кыйшактоону сунуштаган жокмун. Мен карандаштардан же музыкалык аспаптардан айырмаланып, дене кыймылдары жана сөздөр аркылуу өзүн билдире алуусу жөнүндө айтып жатам. Бул оюндардагы эң баалуу нерсе топтогу башка мүчөлөр менен болгон мамилелерде өз оюн эркин жана түз билдире алуу мүмкүнчүлүгү. Дене көнүгүүлөрү интеллекттин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Профессор Куньо Акуцу Генже Куракта өнүктүрүү ассоциациясынын тапшырмасы боюнча изилдөө жүргүзүп, баскандагы жаман келбет бала кездеги жетишсиз физикалык машыгуунун натыйжасы экендигин аныктады. Балдар эң эрте 8 айлык кезинен баштап баса башташат. Бул куракта аларды негизги кыймылдарга машыктырбаса, алар аны эч качан туура жасашпайт жана ушул эле мээ системасынын негизин түзгөн башка көндүмдөрдү өздөштүрө алышпайт. Бул мааниде алганда басууга эрте куракта машыгуу кенже куракта музыка сабагын же чет тилди үйрөнгөндөй эле роль ойнойт. Биринчиден, балдардын негизги кыймылдык көндүмдөрүн бала кезде машыктыруу жана туура физикалык даярдык балдардын акыл жактан өнүгүүсүнө негиз түзөөрүн айтуу менен балдардын дене тарбиясы жөнүндө сөз кылууну көздөп жатам. Наристелик куракта баланын мээси денеден бөлөк өспөйт. Акыл жактан өнүгүү физикалык жана сезимталдык өнүгүү менен жанаша жүрөт. Мисалы, сууда сүзүү булчуңдарды гана эмес, рефлексти да өнүктүрөт. Профессор Ацуко физикалык өнүгүүлөр бардык органдардын иштешин жакшыртат жана баланын сырткы стресстерге каршылыгын күчөтөт деп жазат. Албетте, баланы тамактандырып, ага кам көрсөңүз деле чоңоет. Бирок, эгерде сиз ага башка эч нерсе бербесеңиз, бала төрөлгөндөгү жөндөмдүүлүктөрдүн топтому өнүкпөй калат. Физикалык өнүгүүлөр анын өнүгүүсүндөгү негизги компоненттердин бири. Алар булчуңдардын, сөөктөрдүн, ички органдардын жана мээнин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Эрте баскан балдар зээндүү болор байкалган. Бул ургаалдуу физикалык жүк анын интеллектинин өнүгүшүнө негиз түзөт. Оң колуңуз сыяктуу эле сол колуңузду дагы машыктырыңыз. Сиздин тааныштарыңыздын арасында сологойлор көппү? Балким бирөө же экөөдүр.
Ал эми колун тең бирдей колдоно алган адамдар саналуу эле болот. Адам ата менен обоэне оң кол болушканбы билбейм, бирок адамзат тарыхынын бир этабында оң колду колдонуу норма болуп калган. Баары автомобилди башкаруу, спорттук жабдыктар, ашкана буюмдары жана шаймандар оң колун колдонгон адамдарга ылайыкталган. Андыктан ата-энелер балдарын оң колун колдонгонго үйрөтүшөт. Жапонияга караганда Америкада эки колун бирдей колдонгондордун саны өтө көп кездешет. Бирок сологой эместердин саны алдаганча көп. Бул оң колду колдонууга артыкчылык берүү кандайдыр бир негизге таянабы? Колго күч келтирүү жүрөккө күч келтирет деген теория бар. Бирок мен жүрөгү оорулуу сологойлорду эч качан кезиктирген эмесмин. Кичинекейинин сологой болгонуна карабастан оң колун машыктырып алган бир адамды билем. Ал азыр эки колун тең бирдей колдонот. Бул жөнүндө укканда сол колумду машыктырганга аракет кылдым, бирок ийгилик болгон жок. Менин курагымда бул мүмкүн эмес. Сол колум кыйшык-мыйшык жазат, ал тургай топта көздөлгөн багытта учпайт. Оң кол жана сол кол бир убакта жаралган. Алардын анатомиясы бирдей. Эмне себептен алар ар кандай кызмат кылат? Сыягы бала кезден баштап аларга ар башка мамиле болгондугу үчүнбү? Маймылдардын оң колу менен сол колунун ортосунда айырмачылыктар болбойт. Алар тамактануу жана ойноо үчүн эки колун тең эле эркин колдонушат. Демек, адам бул жагынан маймылга караганда азыраак өнүккөн. Эне баланы эмизген мезгилде баланы дайыма сол колуна кармап, оң колу менен бир нерселерди да жасай турган болсо, баланын оң колу басылган болот да, анын сол колу жакшыраак өнүгөт деген болжомол бар. Кээде бала күтүүсүздөн эле сол колу менен жаза баштайт. Бул учурда анын сол колу оң колуна караганда жакшы өнүгөт. Ар бир адам кенже курактан эки колун тең колдоно баштаса, оң колу менен сол колун бирдей өнүктүрө алат. Манжаларды машыктыруу интеллекттин өнүгүшүн камсыз кылаарын айткам. Бул көз караштан алганда сол колду эске албай коюуга болбойт. Балдарга баскан пайдалуу. Машиналардын кыймылынан улам биз көчөдө ойногон балдарды көрө албай калдык. Аларды энелери жетелеп жүрүшөт. Өздөрү ары бери чуркаганга уруксаат беришпейт. Сизде балдарыңыздын ылдамдыгы менен жүргөндөй убакыт жок деп арыздануудан баштагандан мурда басуу аларга канчалык пайдалуу экендигин ойлонуңуз. Басканда дене толук иштейт. Биздин 639 булчуңубуздун 400-ü басканда ишке кирет. Башка физикалык көнүгүүлөрдөн айырмаланып, баскан учурда чыңалуу менен бошоңдоо бир калыпта алмашып турат. Туура баскан учурда бир буттун булчуңдары чыңалса, экинчи буттуку эс алат. Кубатты жоготуусуз салмактуу кыймыл ишке ашат. Көптөгөн жазуучулар иши солгундап, алдыга жылбай калган мезгилде чыгып басышаарын, натыйжада жаңы идеялар пайда болгондугун бекеринен айтышпайт. Биз басууну өзүнөн өзү боло тургандай этибар кала бербейбиз. Бирок бул мындай эмес. Карышкырдын өңкүрүндө чоңойгон эки кыздын окуясы көргөзгөндөй. Эгерде аны 4 буттап баскан жандыктар коштоп жүрсө, ал эмгектеп басканын уланта бермек. Кенже курактан баштап баланы туура басууга үйрөтүү өтө маанилүү. Кыймыл жөндөмдөрү да машыктырууга муктаж. Жубайлар эке тең гимназ. Тумбаласын биздин кенже куракта өнүктүрүү ассоциациясы иштеп чыккан система боюнча машыктырууну чечишти. Убакыт өткөндө ал укмуштуудай спорттук жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Ата-энеси ага бул талант бизден жукту, бул анын канында бар деп чечишти.
Андыктан экинчи баласы менен алектенбей коюшту. Ал ошол эле спортчу ата-энелерден төрөлсө да эч кандай спорттук жөндөмдүүлүктөрүн көрсөткөн жок. Ошондо жубайлар кыймыл жөндөмдөрү машыгууга караганда тукум куучулуктан азыраак көз каранды деген тыянакка келишти. Биздин денебиздин түзүлүшү жана кыймыл координациясы тукум менен байланышкан. Бирок жаратылыштан алган шыкты кантип өнүктүрө тургандыгыңыз машыгууга байланышкан. Төрөлгөндө эле сууда сүзүү же гимнастика менен машыгууга мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок жетиштүү деңгээлде машыкпаса, ал шыктар өнүкпөйт. Ошол эле мезгилде начар физикалык белгилери бар бала ири спорттук ийгиликтерди багындыра алат. Мен мурдараак сөз кылып кеткен 7 тилде сүйлөгөн бир туугандар агасы менен карындашы физикалык жактан алсыз болуп төрөлүшкөн. Бирок чуркоо жана кол булчуңдарын чыңдоо, отжимания менен мына ушул системалуу машыгуунун натыйжасында мыкты көрсөткүчтөргө жетишишкен. Кичүү карындашы 10 айлык кезинен ал эми агасын 2,5 жаштан тартып машыктыра башташкан. Натыйжада карындашы агасына мыкты чуркайт. Бул мисал кыймыл жөндөмдөрү тукумунан гана эместигин, бул эрте жаштагы машыгууга байланыштуу экендигин дагы бир жолу далилдейт. Спортко тубаса шыктуулук деп аташканы чындыгында баланын спорт чөйрөсүндө өскөндүгүнүн натыйжасы. Спорт менен машыгууну канчалык эрте баштаса, жыйынтыктары ошончолук жакшы болот. Мен буга чейин бир нече айлык балдардын сууда кандай сүзгөндүгүнө жана тамтуң баса баштаган бала ролик, коньки тепкенди жеңил эле үйрөнүп аларына токтолгом. Ошол эле мезгилде чоң кишилер үчүн бул көндүмдөрдү өздөштүрүү ушунчалык татаал болгондуктан үйрөнүү каалоосу да жоголот. Мен гольфту 40 жаштан кийин ойной баштадым. 15 жылдан бери аракет кылып машыкканыма карабастан дагы деле начар ойнойм. Эгерде бала кезден баштаган болсом, мынчалык күч коротпой эле жакшы ойной алмакмын. Менин бир таанышым балдарына бирөөсү 7 жашка, экинчиси 9 жашка чыкканда гольф ойногонду үйрөтө баштады. Азырда арадан 8 жыл өткөндөн кийин да агасы чымыр денелүү, спорттун башка түрлөрү боюнча кичүүсүнөн мыкты болсо да, кичүүсү улуусуна караганда гольфту мыкты ойнойт. Атасы кичүү уулунун ийгиликтеринин себеби эмнеде экендигин түшүнүүгө аракет кылды. Жападан жалгыз түшүндүрмө анын эрте машыга баштаганында. Бала үчүн иш менен оюн бир эле нерсе. Мен сизге төмөндөгүдөй кеңеш бергим келет. Сиздин балаңыз канча кааласа, ошончо эмгектенсин. Бирок бир шарт бар. Сизге анын ишинин жыйынтыгы маанилүү эмес. Бала үчүн анын ишинин жыйынтыгы эмес, процесстин өзү маанилүү. Биз чоң кишилер ар бир иштин аягына чыгарылышын каалайбыз. Көңүл ачуулардан иштин айырмачылыгын ушундан көрөбүз. Иш канчалык жеңил болсо да балага анын кандай жасалаарын көрсөтүшүбүз керек. Иш көпчүлүк учурда бизден оюнда талап кылына бербеген этияттыкты жана кунт коюуну талап кылат. Андыктан баланын интеллектинин жана кыймыл жөндөмүн өнүктүрүү үчүн үйдөгү жөнөкөй жумуштарга баланын катышуусу абдан пайдалуу. Таң калыштуусу көптөгөн ата-энелер балдардын чоң кишилер менен биргеликте бакчаны отоп, сугарып, пол жууп, үйдү жыйнашалаарын унутуп калышат. Бул нерселерди жеңил өздөштүрүп алганга болот. Бул нерселердин күнүмдүк жашоого түздөн түз тиешеси бар. Албетте, баланы өз жайына коюу баарынан жеңил. Баланы ойногонго үйрөтүүнүн кереги жок. Ага үйдөгү жөнөкөй нерселерди жасаганды үйрөтүү кыйынга турат. Бирок жашоосун жеңилдетүү үчүн кичинекей балдарды иштөөгө мажбурлоо катаалдык деген ата-энелер өз балдарын куру калтырышууда. Бешинчи бөлүк. Эмнеден качуу керек? Келечекке көз караш.
кенже куракты өнүктүрүү бала бакчага даярдоо эмес. Мен көптөгөн каттарды алам. Айрымдар менин көз караштарым менен макул эмес, бирок көпчүлүк аларды колдойт. Тилекке каршы көптөр кенже куракта өнүктүрүүнү бала бакчага даярдоо же таланттарды тарбиялоо деп түшүнүшөт. Бирене менин оюмча негизги көйгөй кенже куракта эмес, мектептеги билим берүү системасынын өнүкпөгөндүгүнөн турат. Кенже курактагы балдарды тарбиялоодо башталган нерселерди улантып кете тургандыгынан күмөнүм бар. Мектептеги негизги критерий экзамендеги баалар. Бул система баланын кенже куракта бир аз өнүктүрүп алган башка шыктарын жок кылбайбы? Мен дагы Жапониядагы мектеп системасынын жөндөмдүүлүгүнөн күмөнүм бар. Бала 6 жаштан баштап мектепке барат. Анан жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн бирдей программа менен окуйт. Бул система таланттуу балдар үчүн жеңил, а жөндөмсүз балдар үчүн татаал болгондуктан эч кимисин канааттандырбайт. Стандарттуу билим берүү 21-кылымда коомдун өнүгүүсү үчүн жоопкерчилик ала турган адамдарды тарбиялай албайт. Дал ушул билим берүү системасынын жакшы өнүкпөгөндүгүнөн мен кенже куракта өнүктүрүүгө маани берем. Кенже куракта туура тарбияланган учурда бала мектепте да жакшы окуйт. Ал мектептеги бааларды чогултуу системасын жеңил өздөштүрөт. Эгерде кенже куракта өнүктүрүүнүн кыйла татаал мезгилинде жакшы жөндөр себилген болсо, бала кандай гана кыйынчылыктарга болбосун каршы тура алгыдай бир кыйла чыйрак болуп чоңоет. Андан тышкары учурдагы билим берүү системасы түбөлүк калаарына ишенбейм. Мен ата-энелердин зарыл өзгөрүүлөргө жетишерине ишенем. Демек, коомдун жана келечектеги муундардын тагдыры алардын колунда. Кенже куракта тарбиялоо кошумча убакытты да, акчаны да талап кылбайт. Ата-энелер көп эле учурда мага менин балам менен алектенгидей акчам да, убактым да жок. Сиздин идеяларыңыз шарт баралар үчүн деп арызданып калышат. Баланы тарбиялоо деги эле убакыт жана акча маселеси эмес. Албетте, ата-энелердин арасында баласын музыка же чет тилдер сабагында кадыр барктуу болгондугу үчүн гана алып баргандар бар. Ошондуктан көп адамдар кенже куракта өнүктүрүүгө байлардын сабагы катары да карашканы таң калыштуу эмес. Бул сыртынан караганда гана ушундай. Чындыгында азыраак камсыз болгон ата-энелер үчүн балдар менен алектенүүдө убакыт жана акча табуу кыйынга турат. Бирок музыка же тил сабактары балаңыздын шыгыны өнүктүрүүнүн жападан жалгыз жол эмес. Балдарын жакшы көргөн ата-энелер окутуунун башка мүмкүнчүлүктөрүн дагы табышат. Көптөгөн адамдар ойлогондой, убакыт менен акча ушунчалык чоң роль ойносо, байлардын үй бүлөлөрүнөн акмактар, ал эми кедейлердикинен таланттуу балдар өсүп чыккан фактыларды кандайча түшүндүрөбүз? Демек, бул жерде маселе акчада гана эмес, негизинен ата-энелердин мээриминде жана аракетинде. Келечекке карай плансыз туура тарбиялоого мүмкүн эмес. Жапониядагы азыркы билим берүү системасында мектепти бүтүргөн бүт жаштар тегине, социалдык статусуна же мүлктүк абалына карабастан жогорку окуу жайына тапшыра алышат. Бул эң сонун нерсе. Бирок бул система бир балекетти пайда кылды. Жогорку билим берүү максат катары кабылданып, ага ашыкча эле маани берилип калды. Жогорку билимсиз жакшы карьера жасоого болбойт деп эсептешүүдө. Ошондуктан баары окуп жатышат. Жакшы университеттин диплому беделдүү компанияга жумушка орношууга кепилдик берет. Башталгыч мектептен баштап экзамендердин артынан экзамен тапшырып,
баары бир жолду басып өтүшөт. Ошондуктан кенже куракта тарбиялоо ата-энелер тарабынан бүтпөгөн экзамен берүүлөргө багытталган жолдун алгачкы тепкичи катары кабыл алынууда. Азыркы тез алмашып жаткан дүйнөдө бүгүнкү баалуулуктар канча убакытка чейин сакталып турат? Бүгүн баалуу болуп турган нерсе эртең баасын таптакыр жоготуп коюшу мүмкүн. Ал эми 20-30 жылдан кийин бүгүнкү бала чоң кишиге айлангандачы? Эгерде сиз балаңызды бүгүнкү күндүн баалуулуктарынан негизденип тарбиялап жаткан болсоңуз, ал пайдасыз адам болуп чоңоет. Балдарды тарбиялоодон маанилүү эч нерсе жок. Баладан колум бошобойт. Ага билим берүүгө убактым жок. Теория. Бирок аны ишке ашырганга убакытты кайдан аласың? Менин кеңештериме ушундай жоопторду берген энелер көп эле кездешет. Менин оюмча, бала багууну тарбиялоодон бөлүп кароого болбойт. Бул бир эле нерсе да. Сиздин балага болгон мамилеңиз ага таасирин тийгизет. Кээ бир энелер балдар үчүн иштөө керек деп эсептешет. А башка энелер болсо, башкысы анын курсагын тойгузуу деп эсептешет. Бала үчүн эң мыкты тарбия эненин мээрими. Ата-энелер үчүн эң башкы жумуш балдарды тарбиялоо. Эгерде алар ушуга макул болушпаса, анда эмне үчүн балалуу болушту? Баланы тарбиялоодон мурун ата-энелерди тарбиялоо керек. Баланы тарбиялоо ата-энени тарбиялоодон башталат. Бул китептин милдети да дал ушунда турат. Ушул китепти окуп жаткан ата-энелер мага капа болушпайт деген үмүттөмүн. Баланы айрыкчалык кичинекей кезде тарбиялоо үчүн башка адамга ашкере ишенип тапшырууга болбойт. Баланы тарбиялоону ата-энеси, өзгөчө энеси гана ийгиликтүү ишке ашыра алат. Ал үчүн ал дайыма окуусу, үйрөнүүсү жана ойлонуусу керек. Ата-энелер өздөрү ишенимдүү деп эсептеген тарбиялоо ыкмасын тандап алыш абзел. Мен алар окуу жайына барыш керек дегеним жок. Өз алдынча билим алуу толук жетиштүү. Мугалимдикке өзүн даярдагандар өздөрү окута турган сабакты гана терең өздөштүрүшпөстөн, балдардын психологиясын, курактык педагогиканы дагы өздөштүрүшөт. Дал ошондой эле баласы үчүн биринчи жана башкы болуп саналган эне да баласын билгичтик менен тарбиялоо үчүн педагогиканын негиздерин өздөштүрүүгө тийиш. Балаңыздан үйрөнүңүз. Энелер байма-бай түшкөн тузактардын бири эрдемсинүүчүлүк. Артык кылам деп балага өз эркин таңуулап жатып, аңдоосуздан диктаторго айланып калышы мүмкүн. Баланы багып жаткан мезгилде эне башкалардан обочо жашоо образын өткөргөндүктөн бул тенденция күч алат. Эне балага өзүм жалгыз жооп берем. Бала багуунун баардык жүгү менин гана мойнума артылган деп сезбеши керек. Ал үйдүн сыртындагы жашоого да катыша алуусу үчүн ага өмүрлүк жолдошу гана жардам бербестен, эгерде мүмкүн болсо, чоң ата жана чоң апа дагы каралашышы керек. Бирок башкысы өзүңүздүн түшүнүктөрүңүздөн жана керектөөлөрүңүздөн улам балаңызга бийиктен кароо өнөкөтү болбош үчүн дайыма балаңыздан үйрөнүңүз. Баарыбыз бала болгонбуз. Мен керек болсо бала чоң кишинин мугалими деп айтмакмын. Бул балалыкка гана эмес, бүт өмүргө да тиешелүү. Ар бир чоң киши баладан бир нерселерди үйрөнө алат. Байыртадан эле адам өзүн өзү таанууга аракет кылып келген. Биология, медицина, психология сыяктуу илимдер ушуга арналган.
Мен ата энелер биология жана философия боюнча курстарга барсын деп айткым келбейт. Өз жүрүм турумуңузду баалоодо объективдүү болуу үчүн жетишилген чек менен эле чектелип калбаш керек. Ошондой эле өз балаңыздын жүрүм турумун жана сезимдерин объективдүү баалоо да маанилүү. Мындай жагдайда эне баланы тарбиялоодо жардам бере турган ачылыштарды дайыма ачып турат. Балага энеси атасына караганда тезирээк жардам бере алат. Тарых адамзаттын өнүгүүсүнө эбегейсиз салым кошкон. Бирок жеке жашоосунда адатта эмоционалдык жактан туруксуз жана физикалык жактан алсыз болушкандыктан бактысыз болушкан көптөгөн генийлерди билет. Адамдар гений болуп да, жолсуз болуп да төрөлүшпөйт. Улуу адамдардын өмүр баяндары алардын жеке турмушунун ирээтсиз курулгандыгынын тамыры балалыкка барып такалаарын дала эрет таап чыккан. Мисалы, көпчүлүк учурда алардын ата энелери өзгөчө атасы өтө өжөр тарбиячылардан болушкан. Албетте, мунун өзү жакшы. Атасынын аракетинен улам алардын таланты ушундай өнүктү. Бирок мындай аталар пайдалуу сабактар үчүн убакытты үнөмдөшүп, өз балдарын физикалык машыгуудан жана баарлашуудан куру калтырышып, курдаштары менен ойноого уруксаат беришкен эмес. Бул адамдар канчалык таланттуу болбосун, туура эмес тарбиянын айынан жеке жашоосунда бактысыз болушкан. Мисалы, белгилүү ойлор чыгармасынын автору француз философу Блес Паскаль алалы. Аны атасы катуу тарбиялаган. Паскальдын атасы баласынан абдан көп үмүттөнгөн. Аны тарбиялоо үчүн мамлекеттик кызматтан баш тарткан. Ага географияны, тарыхты, философияны, тилдерди жана математиканы үйрөткөн. Жаттоого мажбурлабастан анын акылын этияттык менен, уламалуулук менен өнүктүргөн. Паскаль атактуу математик, физик жана диний философ болгон. Анын адам жөн гана мурт камыш, бирок ойлонгон камыш деген атактуу айтымын көп адамдар билишет. Бирок ал өзү жашоосунда бир дагы бактылуу күн болбогонун айткандыгын көпчүлүк биле бербейт. Паскаль 39 жыл гана өмүр сүргөн. Ал 3 жашка чыкканда энеси каза болуп калган. Дээрлик эне мээримин көргөн эмес. Курдаштарынын коомчулугунан куру калып, атасы менен гана баарлашкан жана дайыма катуулукта жашаган. Албетте, бул анын ден соолугуна жана психикасына таасир этпей койгон эмес. Атасы баладан генийди тарбиялап өстүрүшү мүмкүн. Эне гана руханий жана физикалык жөндөмдүүлүктөрү айкалышкан жакшы адамды өстүрө алат. Ушундан улам кенже куракта эненин тарбиясы өтө маанилүү. Баланын эркин зордобоңуз. Тарбия көпчүлүк учурда баланын каалоолорун эске албастан инсанды зордоо менен байланыштырышат. Албетте, бала өз каалоосун билдире албайт, бирок эне аны таанип биле алышы зарыл. Анын негизги иштеринин бири ушунда. Анын эркинен тышкары бир нерсени жасоого мажбурлап жатып, анын өзүнө болгон ишенимин жок кыласыз. Билим берүү, мугалимдин окуучуга билимдерди бере тургандыгынан улам, мугалимдин же тарбиячынын ролун аткаргандар өздөрү байкабастан ойлорун таңуулап калышат. Мындай өңүттөн алганда, менин оюмча, мыкты окутуу биз билим берүү деп атаган нерсенин тышындагы нерселер. Мисалы, эч бир ата эне балага эне тилин үйрөтүп жатам деп ойлобойт. Ошол эле мезгилде
Ата-эне менен болгон баарлашуу билим берүү деп аталбаса дагы баланын сүйүүсүнө түрткү берет. Эненин тили, сезимдери, кылык жоругу анын мүнөзүнөн жана жөндөмдүүлүктөрүнүн калыптануусуна таасир этип балага өтөт. Башка сөз менен айтканда, алардын баарлашуусунун өзү билим берүү. Баланы ар кандай көндүмдөргө үйрөтүү билим берүүнүн бир гана жагы. Качан гана балада эч кандай мажбурлоосуз бир нерсени жасоо каалоосу пайда болсо, ушул идеалдуу окутуу ыкмасы болуп саналат. Демек, кенже куракта өнүктүрүү эненин жана анын айланасындагылардын терең ойлоо жөндөмдүүлүгүнөн жана кунт коюусунан көз каранды. Ушул дүйнөнүн улуулары китебинин автору немис химиги Освальд таланттар китептер жана шыктандыруу менен тарбияланат деп белгилейт. Улуу адамдардын ата-энелери аларга китептерди таңуулаган эмес. Бала кезден баштап алардын айланасын китептер менен курчап турушкан. Аларга мен сенин улуу адам болушуңду каалайм деп эч качан айтышкан эмес. Аларга башкача сен улуу адам боло аласың. Мен мындан күмөн санабайм деп айтышкан. Балаңызды тарбиялоону үзгүлтүккө учуратпаңыз. Жапониянын өзүндө эле жылына 2 миллиондон ашык бала төрөлөт. Мурунку убактарда төрөгүлө жана көбөйгүлө деген насиятка ылайык үй бүлөлөрдө 5-6 балдар боло турган. Азыр орточо үй бүлөдө адатта 2 эле бала болот. Башка сөз менен айтканда, бул 2 миллиондун көпчүлүгү алдын ала пландалган. Бул балдар жолдуу экен. Алар тилек менен төрөлгөн балдар. Бирок алардын баары жеткиликтүү деңгээлде багылып жана билим алып жатышабы? Менимче, жок. Ата-энелер баланын төрөлүшүн алдын ала пландашканы менен, ал төрөлгөндөн кийин көпчүлүк учурда турмуштун агымына коюшат. Баланын алгачкы 3 жылында баланы тарбиялоого өзгөчө көңүл буруу керек экендиги эч күмөн туудурбайт. Бүгүнкү күндө көптөгөн энелер олуттуу себептери жок эле кош бойлуулукту үзгүлтүккө учуратып жатышат. Бойдон алдыруу бул балакет, жашоонун тирүү уругун жок кылуу. Коомчулук бойдон алдырууну айыптайт. Бирок баласына жашоо берип, аны тарбиялабаган ата-энелерди айыптабайт. Менин көз карашымча, бул бойдон алдыруудан да жаман нерсе. Ага эч кандай актоо жок. Согуштан кийин башка өлкөлөрдөгүдөй эле Жапонияда да жашоо абдан оор болгон. Андыктан көптөгөн балдар талаптагыдай багылбай чоңоюшту. Бирок бүгүнкү шарттарда балдарга болгон кайдыгерликти эч качан кечирүүгө болбойт. Балдар ата-энелердин менчиги эмес. Эртеби кечпи бала ата-эненин жемелегенине «Ой, мен сени төрө деп кыйнаган эмесмин. Эми тилдебей эле кой» деп жооп бере турган куракка келет. Аныкы туура. Чындыгында бала ата-эненин аракети менен гана жарык дүйнөгө келет. Ал чоңоюп, көз карандысызга жеткенге чейин алар толугу менен жоопкер. Таң калыштуусу көптөгөн ата-энелер бала алардын карамагында болгондуктан эмнени каалашса ошонун баарын кыла алабыз деген иллюзиянын туткунунан чыга алышпайт. Алар кийим тиккиче костюм заказ бергенде эле мен андан инженер жасагым келет, же мен анын музыкант болушун каалайм деп айтышат. Энелер Судзукиден менин баламдан бир нерсе чыгабы деп сурап калганда ал адатта эч нерсе деп жооп берет. Энесинин көңүлү чөгө түшкөнүн байкаганда ал бир нерсе эмес, мыкты адам болот деп кошумчалап коет. Өз балдарына менчигинде мамиле кылуу
өтө кеңири таркалган. Бул баланын каалоосун эркин жокко чыгарууга эсепке албоого алып келет. Балада өзүнүн эрки өнүгө электе ата энесинин таңуулаган мамилесин кабылдаган бала өмүр бою өз күчүнөн күмөн санашы мүмкүн. Балаңыздын келечегин пландагандын ордуна ага көңүл коюңуз, үңүлүңүз. Ата энелердин милдети баласынын ким боло тургандыгы тууралуу чечимди өзү кабыл алуусу үчүн кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Ата энеси эмес, баланын өзү өз келечегинин кожоюну. Эненин шембестиги балага зыян. Жапонияда согуштан кийин кабыл алынган демократиялык тарбиялоо системасы иштеп жаткандыгына 20 жыл болду. Ал көптөгөн адамдарга буга чейин жабык болгон тармактарга кирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бирок бул системанын дагы кемчиликтери көрүнө баштады. Буга чейин эч качан кенже куракта өнүктүрүү, жогорку окуу жайына кеткен жолдун тепкичи деп каралган эмес. Бир аз мурдараак эле ата энелер балдарынын кайсыл жерде билим алаарына өзгөчө көңүл бурушчу эмес. Тилекке каршы ата энелер тарбия маселелерине канчалык көбүрөөк тынчсызданышкан сайын ар кыл таасирлерге ошончолук көбүрөөк арбалып калышууда. Алар бир жаңылыктан экинчи жаңылыкка чуркашат. Эски тарбия берүү системасы жокко чыгарылганда бул ата энелер анда болгон нерселердин бардыгы начар деп ойлошту. Алар өз балдары эмне кааласа баарын жасоого мүмкүнчүлүк беришти. Чоң апаларды баланы тарбиялоодон оолактатышты. Эгерде демократиялык тарбияны сынга алып, спартандык тарбиялоо системасын жайылта башташса, ал ата энелер чоң ата, чоң апаларды кайрадан баланы тарбиялоого чакырышат. Мындай энелер кийим тандап кийгенде эле тарбиялоо модасын ээрчигендер болуп саналат. Албетте, сиздин пикириңиз боюнча пайдалуу делген тарбиялоо методун сынап көрүүгө эмне үчүн болбосун? Бирок эненин өзүнүн пикири, көз карашы болбосо, анда ал кантип жакшы тарбиячы боло алат? Спартандык жана эркин тарбиялоонун ар кандай шарттарда, ар кыл курактарда 3 жакшы жагы бар. Энелер өздөрүнө ишенишип, тарбиялоо системасын тандоодо ырааттуу болушу зарыл. Бир чектен экинчи чекке секире берүү балага зыян алып келиши мүмкүн. Өзүңө ишеним, мүнөздүн бекемдиги баланы тарбиялоодо өтө маанилүү. Ошол эле мезгилде эне жаңылыш теориянын жетегинде калып, ага бекем туруп, эч кандай чегинүүгө барбаса, ал дагы балага зыяндуу болот. Андан тышкары, эгерде ал тарбияга маани бербесе, олуттуу мамиле кылбаса, бул дагы жакшы жакка алып барбайт. Тарбиялоо эненин эң негизги иши. Анда жеңил жолдор болушу мүмкүн эмес. Энелер модалык агымдардан, штамптардан, жеңилдетилген ыкмалардан эркин болуп, өзүнүн тарбиялоо системасын иштеп чыгышы зарыл. Эненин менменсинүүсү баланы жалган түшүнүктөргө жатыктырат. Менин балам абдан таланттуу, мен аны музыкага окуткам. Кошунан бала скрипкада ойногонду үйрөнүп жатат, меники да үйрөнөт. Менменсинген энелер тарбияга ушундай мамиле кылышат. Андан тышкары, кенже куракта өнүктүрүү дайыма элитанын же генийлердин энчиси катары каралып келген. Чындыгында жасакер ата энелер музыка менен алектенүүгө мажбурлаган балдар көпчүлүк учурда энелери аларга беделдик жана атаандаштык тууралуу жалган түшүнүктөрдү үйрөткөндөй анткор жана жасалма болушат. Баланы өнүктүрүү үчүн бериле турган музыка сабактары
ал үчүн руханий кыйналуунун булагына айланат. Музыка сабактары максат эмес, белгилүү бир максатка жетүү үчүн каражат болуп саналат. Бул сабактардан бала эмне алаарын, андан улам анын кандай мүмкүнчүлүктөрү өнүгөрүн сиз так көрө алышыңыз керек. Музыка сабактарынын өзү эч кандай баага татыбайт. Доктор Сузукинин классында башкалардан мыкты ойногон балдар дайыма бар. Эненин менин балам баарына мыкты ойносун деген каалоосун канааттандырууга мүмкүн эмес. Же ал керексиз менсүнүүдөн арылышы керек, же болбосо баланы сабакка алган келгенин токтотушу керек. Албетте, скрипкада ойной алгандыгы үчүн сыймыктанса болот. Бул баланын жалпы өнүгүшүнө жакшы таасирин тийгизет. Менин балам скрипкада ойногонду үйрөнүү менен өзүнө болгон ишенимин бекемдеди. Андан кийин гана башка тармактарда ийгиликтерге жетишти. Баланы тарбиялоо үчүн алгач өзүңүздү тарбиялаңыз. Ата-энелер балдарынын теле албастыгын айтып арызданышканда мен бул жерде алардын өздөрү күнөөлүү деп эсептейм. Доктор Судзуки мага баласы менен тил табыша албаган бир апа жөнүндө айтып берди. Ал жаны кашайганда Кудай мага кайсы күнөөм үчүн бул чатак баланы берди деп айткан күндөрү болуптур. Күндөрдүн биринде доктор Судзуки ага мындай дептир: мунун баары сиздин аны дайыма урушканыңыздан болуп жатат. Ал дайыма сактанып турат. Сиз мезгил менен өз катаңызды мойнуңузга алсаңыз, балаңыз сизди угат жана сыйлайт. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Алигене Судзукиге келип, өз ара түшүнүү аркылуу уулу менен мамилесин жөнгө салгандыгын кубануу менен айтып бериптир. Ак ниеттүү апалар алардын талапчылдыгы көпчүлүк учурда нааразычылыкка кабылбагандыгын көп эле айтып калышат. Сен өзүң жасабагандан кийин сага айтканга оңой да, балдардыкы туура. Буйрук берүү тарбиянын жакшы ыкмасы эмес. Балдар баардык күчүн жумшап бир нерсе кылып жатса, чоң кишилер ата-эне катары жасай тургандыктарын 1/10 же жарымын жасап жатса, мындан эч кандай жакшы нерсе чыкпайт. Ата-энелер өз баласына алар өздөрү да аракет кылып жатышкандыгын, мисалы бир нерселерди чогуу жасап көрсөтүшү керек. Атасы креслода газета кармап отуруп алып, муну жасап кой, тигини жасап кой, муну жатта деген сыяктуу буйруктардын бергени жалкоо адамдын методу. Баланы тарбиялоо бардык убакта өзүңдү өзүң тарбиялоо дегендик. Сиздин балаңыз сизден мыкты болсун. Устатынан шакирт озуптур. Бул тарбиянын негизги максаты болуш керек. Мен буга чейин бир канча жолу айткандай, таланттар төрөлбөйт, тарбияланат. Эгерде бир адамдын жөндөмдүүлүгү 100%, укум тукумунан дегенди аксиома катары ала турган болсок дагы, бул бала жок дегенде ата-энесинин деңгээлине жетиши керек дегендик. Эгерде сиз балаңызды өзүңүздөн бир аз болсо да мыкты кылып тарбиялай албаган болсоңуз, демек сиз жалкоо ата-эне болгонсуз. Биздин таланттар мектебибизде балдарга бир эле пластинканы көп жолу угузчубуз. Пластинкада алар үйрөнүп жаткан скрипкалык пьеса жазылган. Андан кийин мен алардан пластинкада жазылгандан дагы жакшы ойноолорун суранчумун. Балдар абдан аракеттенишчү. Акырында көпчүлүгү жакшы ойногонго жетишишчү. Пластинкадагы пьеса менин аткаруумда болгондуктан таң калуунун кереги жок. Биздин таланттар мектебибиздин негизги идеясы балдар мугалимдерден озо тургандай кылып окутуу. Мыктыларын биз студент, ал эми калгандарын студенттин окуучусу деп чакырабыз. Эгерде окуучулар
мугалимдердин деңгээлине жете албай жатып башкаларды окутушса, анда коом бузулуп кетмек. Окуучу мугалимден озушу керек. Антпесе прогресстин болушу мүмкүн эмес. Албетте, бардык ата-энелер балдарын өздөрүнөн озуп кетишин каалашат. Ал тургай ата-энелердин жөндөмдүүлүктөрү жогору болбосо да, алардын балдары илимде ийгиликтерди жарата алышат. Жыйырма биринчи кылымды башкаларга ишенгендер курушат. Бүгүнкү дүйнөдө биринчи эле көз көрүнгөн нерсе башаламандыкты, зордук зомбулукту, экологиялык көйгөйлөрдү пайда кылган адамдар ортосундагы ишенимдин жетишсиздиги. Эгерде адамдар ортосунда ишеним болбосо, эч кандай байлык, жашоо ыңгайлуулуктары бизге тынчтыкты жана бакытты алып келбейт. Жапониядагы ар бир мектеп окуучусу адамдарга ишенүү керектигин жана башкаларга ашыкча кыйынчылыктарды жаратпоо керектигин билишет. Бирок буларды түшүнүү бир гана жагы. Мыкты принциптерди жашоодо ишке ашыруу эң башкы нерсе. Бул дал келбөөчүлүктөр тилекке каршы адамдын табиятына тиешелүү. Бала бул принциптерди теорияда гана үйрөнсө, башка адамдарга ишенүүнү өздөштүрбөйт. Чыныгы жашоодо гана ал адамдарга ишенгенди үйрөнөт. Эгерде адамдарга ишенүү принциби балага эненин сүтү менен өтсө, бала коомдун келечеги үчүн жоопкерчилик алууга жөндөмдүү болуп жетилет. Бала башкалардан акылдуу болуп туруп, адамдарга ишенбесе, ал жашоодо көп нерселерге жете албайт. Азыркы билим берүү системасы экзамендерге жана бааларга өтө көп маани берет. Бирок адамдарга болгон ишенимди көңүлгө албайт жана колдонбойт. Ошондуктан бул сапатты кенже курактан баштап тарбиялоо өтө маанилүү. Бул мектепке чейинки тарбиянын башкы милдети. Бүгүнкү балдар согуштарды жана расалык түшүнбөстүктөрдү жеңишет. Биздин цивилизациянын жогорку деңгээлин даңазалап жатып согуштарды, расалык түшүнбөстүктөрдү, улуттук келишпестиктерди унутуп калуудабыз. БУ, ЮНЕСКО, БССУ жана башка уюмдардын болгондугуна карабастан, булар дагы эле токтой элек. Биз өзүбүздө өз ара ишенүүчүлүктү жана чыдамкайлыкты тарбияламайын, элдердин ортосунда тынчтыкты кура албайбыз. Муундан муунга өтүп жаткан жек көрүүчүлүк, душмандык жана агрессивдүүлүк, антагонизм жана шектенүүчүлүк дээрлик биологиялык мүнөздөмөлөргө айланып калды. Бул сезимдерди бала кезден баштап сиңиргенде, алардан бошонуу кыйынга турат. Биз, чоң кишилер, өз балдарыбызды мындай жаңылыш пикирлерден оолак тутушубуз керек. Наристелер расалык жек көрүүчүлүктү али жугузуш элек. Эгерде ак балдар менен кара балдар кичинекейинде чогуу бирге ойношсо, алар адамдардын ортосундагы терстин түсү боюнча айырмачылыкты, сырткы көрүнүшү жана бою боюнча айырмалагандай эле табигый нерсе деп кабылдап коюшат. Эгерде алар расалык түшүнбөөчүлүктү өздөштүрүшкөн болсо, анда ал чоң кишилердин үйрөтүүсү менен болот. Согуштарды токтоткусу келгендер бүгүнкү дүйнөдөгү саясий абалга гана кам көрбөстөн, ал канча каражатты талап кылса да, кичинекей балдарды тарбиялоого да кам көрүүгө тийиш. Дал ушул бүгүнкү балдар эртеңки коомду түзүшөт. Бүткүл дүйнөдөгү тынчтык бизден, бүгүнкү чоң кишилерден көз каранды болбой калды. Ал бүгүнкү күндө жалаяк оролуп жаткан
балдардан көз каранды. Кенже куракта тарбиялоонун ролун өтө ашырып жиберген жокмун. Менин сөздөрүм кандайдыр бир аракеттерди жасоого түртөбү билбейм. Мүмкүн көп нерсе. Ал тургай менин негизги жоболорум, тарбиялоо методдорум жана эненин ролун кандай түшүнгөндүгүм сынга кабылар. Бирок кандай болгон күндө да менин китебим дүйнөдө адамдарды бир нерселерди өзгөртүүгө түртүп, баланы кенже куракта, айрыкча 3 жашка чейинки куракта өнүктүрүү көйгөйлөрүнө кызыктырарына ишенем. Менин китебим бул максаттарга алып баруучу жолго ташталган биринчи кадам экенине ишенем. Масару Ибука.